Кыргызстандын паспорт индекси интерактивдүү рейтингиндеги позициясын 2023-2024 жылдарга салыштырмалуу 14 пунктка жакшыртты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Ага ылайык 6 мартка карата Кыргызстандын паспорту 67 орунду ээледи. Кыргызстан тарабынан 2024 жылы Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын талааларында кол коюлган. Министрлер кабинети менен Албания, Черногория, Таиланд королдугу, Венесуэланын өкмөттөрүнүн ортосундагы дипломатиялык жана кызматтык паспорттардын ээлерин, ошондой эле Кипр Республикасынын дипломаттык паспорттарынын ээлерин визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашуулар ратификацияланды. Азыркы тапта чет мамлекеттер кыргызстандыктар үчүн визасыз режимди киргизүүнүн алкагында негизинен дипломаттык жана кызматтык паспорттардын ээлерине карата макулдук беришүүдө. Визасыз режимди этап менен киргизүү жалпы жарандык паспорттардын ээлери үчүн визасыз сапарларды кеңейтүүнүн кийинки кадамы болуп, жарандарга чоң өбөлгө түзөт.